Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу mekендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да ахиретте да пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин. Айткан сөздөрүбүздө, кылган иштерибизде, амалдарыбызда ихластуулук бол. Жана Алла Субханаху ва Таала бардык оорулардан баарыбызга шифа берсин. Кең рызкы берсин, эч кимге кор зар кылбаган. Пайдасыз билимден сактасын, коркпогон жүрөктөн сактасын, тойбогон напседен, кабыл болбогон дубадан сактасын. Аллахым бул түнүбүздү берекелүү кылсын. Зикр, тоба менен кооздосун. Иманыбызды, таквабызды Алла Таала бекемдесин. Соо иштерибизди көп кылып, кемчилик, ката, жаңылыштарыбызды Аллахым кечирип, өз райымына бөлүп, Фирдаус бейишинен бизге дагы, ата-энебизге дагы, бир туугандарыбызга да, жалпы мусулмандарга дагы жай берсин. Алла Таала адамды, адам баласын акыл менен өзгөчөлөгөн. Акыл менен өзгөчөлөгөн. Кичинекей болсо дагы чоң махлукту башкара турган. Валакад каррамна бани Адам. Алла Таала адам баласына сый урмат берип, ашрафул махлукат, махлуктардын эң шарапаттуусу кылып жараткан. Анткени адам үчүн ушул, адам баласы үчүн жер асман кызыкчылыгы, зарылчылыгы, рахаты үчүн жаралган. Бирок акылдуу ким? Жакшылык менен жамандыкты тааныган эмес, жакшылыкты көргөндөн кийин аткарган, жамандыкты көргөндөн кийин таштаган. Ушул акылдуу экен да. Мен билем, жакшылыкты билем, ооба, жамандыкты деле билем. Ал акылдуу эмес ал. Акылдуу дейт. Ал ким дейт? Жакшылыкты көргөндөн кийин аны аткарган адам. Жамандыкты көрдүңбү? Андан сактанган адам. Жөндөн жөн эле эмес экен да акыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кафа бил мар'i кадибан ай юхаддиса би кулли ма сами'a." Адам баласына жалганчы болушуна укканын эле сүйлөй берген ушу жетиштүү экен да. Ким укканды эле сүйлөй берсе, эмнени укса ошону эле айта берсе, жалганчы экенде ушул жетиштүү дейт да. Имам Малик рахматуллахи алейхи айткан: "Иннаху фасадун азим." Адам баласы эмнени укса сүйлөсө, бул өтө чоң бузукулук деген да. Уккандын бардыгын таразага тартыш керек экен. Электен өткөрүш керек экен. Карап көрүш керек экен. Сөздүн баары эле чын боло бербейт экен да. Бирок сиз передатчик болуп атасыз да. Уктуңузбу? Onu айттыңыз. Бирөөнөн уктуңуз, 100-үнө айттыңыз. Бирөөдөн уктуңуз, 1000-ине айттыңыз. Тактаппы, тактабастанбы? Укканыңызды эле айтып атасыз да. Пайгамбарыбыз буга эскертип атат. Кафа бил мар кадибан ай юхаддиса би кулли ма сами'a. Эмнени укса эле айта бере турган болсо, ошол адам жалганчы экенине анык да. Укканын эле айта берген бул жалганчы деп атат да. Ошондуктан бузукулук болбосун, оңолуу болсун дей турган болсок туугандар, анда укканды дагы билейли, сүйлөгөндү дагы билейли. Уккандын дагы эрежеси менен, сүйлөгөндүн дагы эрежеси менен, адеби менен, маданияты менен өзүбүзгө да пайда болсун, өзүбүз да оңолойлу. Коомчулукка да пайда болсун, коомчулук да оңолсун. Ар ким колунан келишинче акыйкатты айтып, чындыкты айтып, жакшылыкты айтып, жамандыктан узак кылып, жалгандан узак кылып, күнөөлөрдөн узак кылып, колубуздан келишинче. Мусулман адам ушу менен жашайт. Жакшылык менен жамандыктын ортосунда сыноодо жашайт. Жакшылыгына шүгүр кылат, жамандыгына сабыр кылат, бирок жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат. Сиз кыжалат болбоңуз, дүйнө ушундай. Сизди жамандаган адамдар табылат, сизди мактаган адамдар табылат. Мактаганда да альхамдулилlah, жамандаганда да альхамдулилlah.
Мактаганда дагы альхамдулилля, бул Алла Таала эмнени менен жакшылыкты көрүп атсаңыз, бул меники эмес, Алланыкы деп. Бирок сизди ким жамандай турган болсо, жаман сөз менен, ал нерсе сизде жок да. Ал нерсе сизде жок. Жана алардын сиз бирөөнө дагы жамандык кылган эмес акысына. Билип коюңуз, Аллага шүгүр кылыңыз. Аларды Алла Таала алек кылып койду сиз менен, сизди алар менен алек кылган жок да. Бул улуу касиет болчу. Алар бардыгы сиз менен алек, ла менен ахиретін талкалапчы. Сиз алар менен алек эмессиз да, сиз буга мактоо айтыңыз кайрачы. Единственное ушу билиң, сиз ката кетирген эмес алардын бирөөсүнүн акысында. Бирок алар сиз менен ар кандай сөздөр кылып атканы, аларды алхамдулилля деш керек. Алардын алеги Алла Таала сиз менен алек кылып койду, сизди алар менен алек кылбай койгонуна чоң шүгүрлөрдү кылыш керек. Имам Куртуби рахматуллахи алейхи айткан, чөйрөң ордоңдо кала деген, отурум турумуң ардоңдо кала деген. Кимде ким бир ушундай жыйынга барып, а жерде күнөө көрүп токтотпосо, ошо күнөө кылгандар менен токтотпогондун экөөнүн күнөөсү тең деген, эч кандай айырмасы жок деген да. Эгерде күчүңүз жетсе, ошол чөйрөгө, ошол кеңешке, ошол мажлиске, ошол жыйынга барып туруп оңдоңуз. Жоксо токтотуңуз, ал туура эмес нерсени. Күч жетпейби, айырга барбаңыз. Болбосо күнөөдө шерик болосуз. Ошол жерде отурсаңыз, кылгандар менен кылбагандар. Бирок эмне үчүн кылбады? Аларды кайтарбадыго, экөө тең шерик да булар. Күнөөдө тең шерик. Ошон үчүн кээ бир учурларда ниет, кээ бир учурда билесиздер, дайыма эле ниет чоң нерсени ойлойт. Ниетибизди тууралап, алхамдулилля, туура аракет кылайлы. Албетте туугандар, Алла берген нематтарды туура иштетип, бир жолу Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, "Я Мухаммад" деп пайгамбарыбызга кайрылганы бар да. Ал кайрылуу үммөтүнө кайрылуу. Айш ма шит. Фа иннака майитун. Ey Muhammed. Жаша калашынча. Калашынча жаша. Бирок дүйнө менен коштошосуң дейт. Калашынча жаша. Канча жашайсың? Бирок дүйнө менен коштошосуң. Ошол күндү унутпа. Ва ахбиб ман ши. Кимди жакшы көрсөң жакшы көр. Фа иннака муфарикуху. Ал менен ажырашасың дейт. Кимди жакшы көрөсүң? Жакшы көрө бер. Бирок ал менен сөзсүз ажыраша турган күн келет. Каалаганыңдай амал кыл, сөзсүз анын акысы берилет. Сөзсүз анын акысы берилет. Эъмал маши. Каалагандай амал кылбайсыңбы? Сөзсүз анын акысы берилет, анын акысы берилет. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга келип, анан айтат: "Ва алам анна шарафал муъмин qiyamуху бил-лейл." Момунда шарапаты түнкү намазда, тахаджудда. Ва иззуху истигнауху анин-нас. Иззаты, авири, намысычы адамдарга көз каранды болбогондо. Адамдар бекажет болууда. Адамга жалдырап, адамга муктаж болуп, адамдар бекажет. Сизде бар нерсеге алхамдулилля. Бүгүнкү бар болуп туруп тилемчилик кыла турган, сурай турган болсо, эртеге айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эти жок келет деген кесик бол. Кээде жок болуп кажет болуп калса, мейли анда сураса. Бирок бар болуп туруп неме кылган, бул жакшы эмес экен да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн тыйып салган. Адамдарга хам истигна. Бир сахаба келип айтты го: "Я Расулуллах, бир ушундай амал айтыңызчы, мен аткарайын. Алла да жакшы көрсүн, адамдар да жакшы көрсүн." Изхад фи дуния. Юхиббака Аллах. Изхад фима индан-нас, юхиббака ан-нас. Алла дүньөдө зайыттыкты тандагын. Жүрөгүңдөн дүньөнүн мухаббатын чыгаргын. Алла сени жакшы көрөт. Адамдардын колунда канча байлыгы бар. Ошого кызыкканды таштагын, адамдар сени жакшы көрөт дейт. Адамдар сени жакшы көрөт. Адамдын канчасында машинеси барбы, үйү барбы, алтыны барбы, нерсе буюму барбы? Ага кызыкпаңыз. Досторуңузда эмне барбы?
Сіздер тең туштарда, кошуналарда, классташтарда. Жа. Боптур, болсо болгон. Алла ага бериптир, мага азыраак бериптир. Ага тигини бериптир, мага буну бериптир. Бул Алланын бергени. Алланын бергени. Алла Тааланын бергенине каршы чыгуунун аты көрө албастык. Хасад деп коет. Хасад көрө албастык ушундай жаман оору Алланын бөлүп бергенине каршы чыгуу да. Алла Таала буга ушунча мал берди, ушунча бала берди, ушунча илим берди. Эми ушуга ыраазы эмес да болчу. Алланын бөлүп бергенине ыраазы эмес да. Көрө албастык ичи тар болуп атат да. Эмне үчүн ушунча буга байлык берип койду? İçinden görür. Ya Allah berdi аны. Allah'ın bергенине наразы, разы эмес болчу. Allah Taala бөлүп бергенде каршы чыгуу. Каршы чыгып атат да. Allah Taala ушунча бала берди, перзенти бар. Ушунча илим берди. Эмне кызганасың ага? Кимге ар кандай экен да, бирөөгө мынча, бирөөгө көп, бирөөгө аз, бирөөгө башка. Ушунун атын хасад дейт. Бул адамды өлтүрөт. Alhamdulillah Allah Taala çeksiz şükürler. Buna bugün 10. Muharram. Ötüp de 11. Muharram ötütat. Muharram bol muazzaz ıyık ayda oturağız toğanlar ıyık yerde oturağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Başşiril meşşain fizdullam ilal mesacid bi nurit tam yevmen qiyama. Kuşka var aytıkla. Karangıda meçitlerge gelgenlerge Kıyamet günü толық nur menen tirilerini kuşkavarın aytıp koyular. Biri karangıda günöge varad. Göbünçe günö karangıda olad. Geç kurungulat günölerde göbünçe adamlar. Alhamdulillah Taala tawfik bergen eken Allah'a biz şükür kılaylı bizden kıyındığımızdan emес. Allah'ın aykölдүүлүгүнөн. Buna meçitke gelip biraz otadı şam namazı cemaat menen okup, kişine sabaka oturup, ilim alıp, nurlanıp, bilbegendi bilip, bilgendi bekemdep, özümüzді амал кылганга ниет кылып, башкаларга таркатканга иншалла деп аракет кылып, куптан намаз жамаат менен окпай үйгө кетип атканыбыз Алланын Аллаху акбар төгүп эле чачып берген берекеси хидаяты да. Кадырлаш керек, шүгүр кылыш керек. Алла алып коюп болсун да. Кадырсыздыктан Алла алып коет. Кадырлап эле турсак Алла Таала көбөйтө берет. Ар бир жакшылык жакшылыкты тартат. Ар бир жамандык жамандыкты тартат. Жакшылык жакшылыкты тууйт. Жамандык жамандыкты тууйт. Ошон үчүн алхамдулилlah пайгамбарыбыздын куш кабары биз бирибизди сүйүнчүлөп койсок болот. Ким шам намазга, куптан намазга келе турган болсо караңгыда. Куш кабарлап койсок болот. Багымдат намаз кээде машалла эртерээк окумаса мисалы алдар караңгырыкта окулат мисалы. Өтө эмес эми биздеги Ханафи мазхаб боюнча жарыгыракта окула деген неме? Бирок убактысы биз билебиз го. Таң эми жарый баштаганда. А бирок шам менен уже куптан алхамдулилlah ошого анык эле. Башширил машаин атай айткан. Жөө басып баргандарга депчи. Алхамдулилlah. Аз болсо да машинени токтотуп жөө келип атабыз да. Бирөө тияктан келип атат машалла. Физдулам караңгыда келгендерчи илен масажид мечиттерге биnurit-tam толук нур менен кемчилдиктүү эмес толук нур менен тирилет yevmen qiyama кыямат күнү. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүр кылайлы. Дайыма дуада болойлу. Өткөндө да айттык эле биздин жашообузда зикр, шүкүр, дуа, истихфар сөзсүз вазифасы болуш керек. Мусулман эркек, мусулман аялдын жашоосунда зикр болсун, шүкүр болсун, дуа болсун, истихфар болсун. Дуа Allahu akbar. Allah Taalaga duadan dagı sıyılуу nerse жок өзүчү. Эң сыйлуу нерсе Аллага дуа болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лейсе шей акрам аналлах минад дуа." Дуадан өткөн Алла Таалага сыйлуураак нерсе жок деген. Дуадан өткөн ыйыгыраак нерсе жок деген. Андыктан иншалла биз дуа кылайлы. Кемчилдиктерибизге тооба кылайлы. Алымдар айтат: "Субханаллах, таксыр, бүгүн күнөөңүзгө ыйлаңыз. Ыйлай албасаңыз, ыйлай албаганыңызга ыйлаңыз" дейт. Эмне үчүн мен күнөөмө ыйлай албайм деп? Ушу ыйлай албаганга ыйлаңыз дейт. Мурун адамдар каны ябкун маат тaqwa. Мындайча айтканда,
мурда адамдарчы күнөөдөн сактанып такыбалык менен ошого ыйлайт экен да. Азыр сиз маша Аллах күнөө кылып күлүп жүрөсүз го дейт. Адамдар такыбалыкка ыйлашкан, биз күнөөгө күлүп жүрөбүз да. Адамдар неге ыйлашкан экен? Такыбалыкка ыйлашкан. Күнөөдөн сактанып такыбалыкка ыйлашкан. Я Алла деп. Биз болсо күнөөгө күлүп жүрөбүз да. Алар такыбалыкка ыйласа, биз күнөөгө күлүп жүрөбүз. Күнөөгө күлө турган нерсе эмес эле. Күнөөгө күлө турган нерсе эмес эле. Адам баласы болгондон кийин Алла Таалам дайыма сынайт. Кимдин башына жакшылык келсе, аны да сыноо деп билсин. Кимдин башына кайгы келсе, аны да сыноо деп билсин. Бул экөө тең сыноо. Шүгүрдүн сыноосу, сабырдын сыноосу. Бирок сиз кыжалат болбоңуз, башыңызга кыйынчылык түшкөндөчү, жаныңыздагылар кетип калса, жакындарыңыз кыйын учурда таштап койсо, мүмкүн сиз буга чейин бир дуа кылгандырсыз. Я Алла, вакина шарра ма кадайт. Эмнени жаман я Алла чечкен болсом, мен акымда ошон жамандыгынан мени сактагын депчи. Ошон үчүн алар жок болуп калды. Ошон жамандыгынан Алла Таала сиз сактап койду дейт. Сиздин дуаңыз ошо кабыл болсо керек мүмкүн дейт Алла. Ошон үчүн иншалла анча-мынча кетип калганда сиз ага вообще кыжалат болбоңуз. Сиздин дуаңыз мүмкүн кабыл болсо керек дейт. Мурда бир дуа кылып койгонсуз. Түнүбү, Рамазан айдабы, Кадыр кечесиндеби, же бир дуа алгансызбы? Эмне деген дуа? Я Алла, мен тагдырымдагы сен чечкен нерсенин жамандыгын менен узак кылган. Бул сен менен да жакын боло бергенде сага көп жамандык алып келип коюшу мүмкүн эле. Кетип калгандыгы Алла кетирди деп билиңиз да. Буну Алла кетирди деп билиңиз сизчи. Что буга сиз кыпындай кыжалат болгонго акыңыз жок вообще. Алхамдулилlah, келсе Алла алып келди, кетирсе Алла алып кетти. Кайсы жерде пайда, кайерде зыян жараткан Алла субханаху ва таала ал өзү билет. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Карим менен дос кылсын. Кур'ан-ы Карим Алланын ыйык, акыркы, улуу китеби. Агайын мусулман бир туугандар, Кур'анга колубуз тийсе шүгүр кылайлы, көзүбүз тийсе шүгүр кылайлы, тилибиз окуса шүгүр кылайлы, кулабыбыз укса шүгүр кылайлы, акылыбыз ой жүргүзсө шүгүр кылайлы. Кур'ан-ы Каримге кандайынан болбосун жакындасак, Кур'ан-ы Каримди которобузбу, тафсирлейбизби, бастырып туруп чыгарабызбы, элге таратабызбы, окуйбузбу, окутабызбы, маанилерин түшүндүрөбүзбү? Керемет. Бардыгы керемет. Пайгамбарыбыз айткан: "Фақраул Кур'ан", Кур'ан окуп жүргүлө, эртеге кыямат күнү бул шафаат кылуучу болуп келет деген да. Окуп жүргүлө, эртеге кыямат күнү шафаат кылуучу. Сиздин көзүңүз чачыраганда сизге ортомчу жок, эч кимди таппай каласыз, ошондо Кур'ан келип туруп ортомчулук кылат да. Бул дүйнөдө канчалык Кур'анга дос болсок, жакын болсок, тааныш болсок, ошого жараша келет туугандар, ошого жараша келет, ошого жараша тез келет. Кейде таанышты кеч табасыз, кейде таанышты тез табасыз, тез тапкан башка да, жоготкон нерсени тез тапкан. Кыямат күнү тез келет бул. Алла Таала товфик берсин. Фатиха сүрөсү Алла Таалам Кур'ан-ы Каримин ушу сүрө менен ачкан, ушу сүрө менен баштаган. Бул сүрөнүн ичинде бардык улум, илимдерди топтоп койгон. Өткөнкү сабактарда дагы айттык эле: "Ияка нa'буду ва ияка настаин". Саңа гана ибадат кылабыз, саңа гана кулчулдук кылабыз. Сенден башкага эч кимге ибадат кылбайбыз. Ва ияка настаин, сенден гана жардам сурайбыз. Сенден башкадан эч кимден жардам сурабайбыз. Анткени жардам берүүчү сенсин. Сенден башка эч ким жардам бере албайт. Хакыйкатта бардык нерсени жаратуучусу дагы, жүргүзүүчүсү дагы, жардам берүүчүсү дагы, бербей коюучусу дагы жараткан Алла өзү. Алла Тааладан бенде өзүнүн муктаждыгын дайыма көрсөтүп, Алладан жардам сурап туруш керек болот. Жакшылыкты кылууга да жардам сурайлы, жамандыктарды таштоого дагы жардам сурайлы. Алла Таалага жакындагандын дагы жардамын сурайлы.
Күнөөлөрдөн качкандын дагы жардамын сурайлы. Бейишине киргендин жардамын сурайлы. Дозогунан сактангандын жардамын сурайлы. Жакшылыктардын жардамы. Алла Тааланын ыраазычылыгы буну сурайлы. Наразычылыгын сактанууну буну сурайлы. Ияка настаин. Бул дүние иштеринде дагы бендеге, дүние иштеринде эмне керек болот? Буга дагы жардам сурайлы. Бирөө бир заводду башкарат, бирөө айыл өкмөтүн башкарат, бирөө район, бирөө мамлекетти башкарат. Жардам сураш керек Алла Тааладан. Я Алла, ушунча чоң жоопкерчилик берип койдуң мага. Ушунчалык чоң жоопкерчилик берип койдуң. Ар биринин акысы менин мойнумда. Эртеге кыямат күнү мен кантип жооп берем? Ушу жоопкерчиликти я Алла орундатканга жардам бергин мага. Мен алсызмын. Сен жардамыңа муктажмын. Сен жардамың менен мен ийгилик табам. Жакшылыкка жетем, жамандыктан сактанам. Жардам сурап. Дайыма иншалла бул ааламдын кожоюнуна өзүбүздүн муктаждыгыбызды көрсөтө билейли. Алла Тааладан жардам сураганга ынтызар, жардам сураганга жүрөгүбүздөгү берилгенди көрсөтө билейли. Абу Хурайрадан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-муъминул қави хайрун ва ахаб иналлах минал муъмини заиф." Күчтүү мусулман жакшыраак жана сүйкүмдүүрөөк Аллага алсыз мусулманга караганда. Демек бу дүйнөдө дагы дүние иштеринде дагы Алла субханаху ва тааладан жардам сурашыбыз керек экен да. Күчтүү болуш үчүн денебизге күч бер, руханиятыбызга күч бер я Алла. Күчтүү мусулман сүйкүмдүүрөөк экен, жакшыраак экен Алла Таалага алсыз мусулмандыга караганда. Ва фи куллин хайр. Албетте экөөндө тең жакшылык бар. Алсызында деле, күчтүүсүндө деле себеп дегенде иманы бар да. Иман бардык жакшылыктын башы дагы, аягы дагы. Бардык жакшылыктын башы дагы, аягы дагы иман. Себеп дегенде алсызы болсун, күчтүүсү болсун, иманы болуп атат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Фи куллин хайр", ар биринде жакшылык бар. Ихрис ала ма янфаук. Сизге эмне пайда берсечи, ошол нерсеге сиз ачкөз болуңуз. Ошого умтулуңуз, ошого аракет кылыңыз. Эмне нерсе сизге пайда берсе, сиз ойлонуңуз. Динден өткөн бизге пайда бере турган нерсе жок болгондуктан, сиз динди үйрөнгөнгө эми ачкөз болуң. Ушуга убакыт бергенге, түшүнгөнгө, көңүл бурганга, укканга, сүйлөгөнгө, үйрөнгөнгө, акыл чалкаганга, жазганга, бу динге пайгамбарыбыз айтты: "Эхрис ала ма янфаук." Сизге эмне пайда берсе, сиз ошого талапкер болуңуз да. Динден өткөн бизге пайда бере турган нерсе жок. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы сизге динден өткөн пайда бере турган нерсе жок. Урматтуу мусулман бир тууган билип коюңуз. Дүйнөдө дагы, кабырда да, ахиретте да сизге пайда бере турган нерсе ал дин. Ошо диниңизге өзүңүз ачкөз болуңуз. Бүгүн канчалык адамдар дүйнөгө ачкөз. Ушунун жарыми эгерде динге болгондо гана, жарыми динге болгондо гана ошо дүйнөгө болгон ачкөздүк эмнеге алып барып атат? Бузукулукка алып барып атат, кан төгүүгө алып барып атат, согушка алып барып атат, бөлүнүп жарылганга, талкалаганга алып барып атат. Дүйнөгө болгон ачкөздүк ушуга алып барат. Ушунун гана жарымы болсо динге. Вастаин билла ва ла та'жиз. Алла Тааладан жардам сурагын. Жана сен алсырабагын, алсыз болбогун, ажиз болбогун. Ва ин асабака шей фала тaqul лау анни фаалт када лакана када ва када. Кандай бир нерсе сага жетсе, сен дейт, мынандай деп айтпагын дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эгерде мен мындай кылганымда, мындай болот эле деп айтпагын. Так, валакин кул, бирок айткын каддараллах ва ма шаа фаал. Алла тагдырда ушундай кылган экен, эмнени каалады Алла, ошону кылды деген. Эгерде сен мындай дейт айтпай турган болсоң, анда шайтанга эшик ачасың дейт. Караңыздар туугандар, мусулман үммөтүнө эркеги, аялы баарына пайгамбарыбыз таалим берип атат. Кыямат күнгө чейин келе турган миллиард инсанга таалим берип атат. Башыңыздагы, тагдырыңыздагы бар нерсечи, ал сизден качып кутулбайт. Сиз андан качып кутула албайсыз. Жакшы билип алыңыз. Ал сөзсүз сизге келе турган нерсе эле.
Сиз ошол учурда шайтанга жол ачып, эгерде мен мындай кылганымда мындай болот эле да деп айтпаңыз дейт. 5 мүнөт кийин чыкканда, же болсо бирөөгө 5 мүнөт кийин чыкканда тигиндей учурабайт эле кырсыкка. Же 5 мүнөт мурун чыкканда, же тиги менен баспай койгондо, же бул жакка барбай койгондо, же бул жумушка орнобой койгондо, же болсо мынага үйлөнбөй койгондо, же буга турмушка чыкпай койгондо, же булар сапарга барбай койгондо деген бизде сөздөр көп да аябай. Же буну жебей койгондо, же буну ичпей койгондо дегендерчи баарына шайтанга жол ачат экенсиң да. Шайтанга жол ачуу деди пайгамбарыбыз. Андай деп айтпагыла деди. Ошон үчүн анын көрөк айткыла, ма каддаралла ва ма шаа фаал. Бүттү. Алла Таалам тагдырында эмне деген болсо, ошо болду дегеле, эмнени кааласа Алла кылды дегеле, ошо менен токтогула дейт мына. Бизге таалим берди, этикаттын таалими, имандын таалими, акыйданын таалими туган. Алладан жардам сурап, жана мындай сөздөрдү айтты. Демек, момун адам дүние иштеринде дагы кайсы нерсе пайда бере турган болсо, ошого мээнет кылыш керек. Жалкоолук аны отургузуп койбосун. Алсыздык амалдан алсыз болуп отуруп албасын, жалкоо болбосун. Ушул нерсенин бардыгына Алла Тааладан жардам сурасын дейт мынаке. Ва ияка настаин. Кече өткөнкү сабакта айттык эле, дин иштеринде Алла Тааладан жардам суроо. Эми бүгүнкү сабакта дүние иштеринде дагы жардамды Алладан сурайбыз. Мусулман адам дин иштеринде жардамды Алладан сурап, дүние иштеринде жардамды башкалардан сурай турган бул мусулман эмес андай. Жоксо өзүм эле чечем деп. Жок. Дин иштеринде дагы, дүние иштеринде дагы Алла Тааладан жардам суроо. Алла Тааладан жардам суроо. Ва ияка настаин, үчүнчүсү душмандарга каршы жардам суроо. Биз билбейбиз кайсы инсан душман, кайсы жин душман. Көзгө көрүнгөн жин дагы бар, көзгө көрүнбөгөн жин дагы бар, көзгө көрүнгөн инсан дагы бар душмандар. Ошолорго дагы каршы биз дуа кылабыз. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле: "Аллахумма а'инни ва ла ту'ин алейя, вансурни ва ла тансур алейя, вамкур ли ва ла тамкур алейя, вахдини ва яссир ли ал-худа, вансурни ала ман бага алейя." Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы. Я Алла, мага жардам берген, мага каршы башка бирөөгө жардам берип койбогун, мага каршы душманга жардам берип койбогун. Мен үчүн айламал, мен пайдам үчүн, менин зыяныма эмес. Мага хидаят берген, жана хидаятты мага жеңил кылгын. Ким мага зулумдук кылып, мага душмандык кылса, ошого каршы мага жардам бергин дейт да. Мынаке. Вансурни ала ман бага алейя. Ким мага багават кыла турган болсо, аша чаба турган болсо, зулумдук, душмандык кыла турган болсо, ошого каршы я Алла, мен ага жамандык кылган жокмун. Бирок ал мага жамандык кылып атат, ошонун жамандыгынан сактануу. Мага я Алла сен жардам бергин деген сөз. Робби жа'ални лака даккаран, лака шаккаран, лака рахабан, митва'ан илейк, мухбитан аввахам муниба. О Роббим, мени Робби жа'ални лака даккаран дегени өзүңдү көп зикир кылуучудан кылгын деген. Өзүңдү көп зикир кылуучудан кылгын. Өзүңө көп лака шаккаран, көп шүгүр кылуучулардан кылгын. Мени ким кылгын? Көп зикир кылуучу кылгын, көп шүгүр кылуучу кылгын, лака рахабан, көп сенен коркуучу кылгын дейт. Өзүңдөн Алла көбү. Бир-эки жол эмес, постоянно, дайыма өзүңдөн коркуп туручулардан кылгын. Митваан илейк мухбитан, өзүңө баш ийүүчү, өзүңө моюн сунуучулардан кылгын. Аввахам муниба, аввахам муниба, аввах дегени мындай да. Бул деген деген сөз бар го биздеги. Хай кап деп калабыз го. Деген шу жүрөктө я Алла деп, качан жардамың? Я Алла деп. Мына ушундайлардан көп Аллага жүрөктүн ахы көтөрүлө тургандардан, мунибан Аллага көп кайрыла тургандардан кылгын деген мааниде. Робби тaqabbal таубати вахди qalbi васаддид лисани вагсил хаубати ваажиб даъвати васаббит худжати васлу сахимата садри.
Мына кереметтүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тилинен берекелүү дуалар үммөткө белек. Роббум тобамды кабыл кылгын, жүрөгүмө хидаят бергин, тилимди я Алла түздөгүн, күнөөмдү я Алла кечиргин, жуугун, дуамды кабыл кылгын, далилимди бекем кылгын, жүрөгүмдөгү я Роббул аламин. Сахимата садри кек, жамандыктын бардыгын суруп таштап ыргытырын аны. Менин жүрөгүмдө я Алла тазалагын. Эмнеден? Жек көрүүдөн, көрө албастыктан, эки жүздүүлүктөн, мыналардын баарынан я Алла жүрөгүмдү таза, жүрөк оорулардын баарын тазалагын дейт. Ва хада ta'lim lil umma, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үммөткө таалим берүүсү, анткени пайгамбардын өзүнүн жүрөгү таптаза эле. Iyaka nasta'in. Allah'dan gana jardam suraymiz. Iyaka nasta'in. Her bir namazda, her bir rekette uşunu istep atabız. Ya Allah, jardam berүүчү özüңsүn, layıktуу özüңsүn. Jardam senen gana gelet, sen gana bere alasın. Sen berseň ya Rabbul alamin, başka hiç kanday kajetim yok. Wa iyaka nasta'in, senden gana jardam suraymiz. Bul fi hada mawqif i'tirafil abd wa iqrar bi ajzi. Ушул жерде Алла Тааланын күчтүүлүгүн мойнуна алуу жана өзүнүн алсыздыгын мойнуна алуу. Ва ияка настаин деп атканыбызда биз өзүбүздүн алсыздыгыбызды мойнубузга алып атабыз. Жардамга муктаждыгыбызды Алла Таалага көрсөтүп атабыз. Жана Алла Тааланын күчтүүлүгүн мойнуна алып атабыз. Жардам берет, бере алат, берет дагы, берген дагы депчи. وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. Albatta günөөдөн сактанууга Алла Тааланын жардамысы мүмкүн эмес. Жакшы иштерди кылууга Алла Тааланын товфигисиз да мүмкүн эмес. Акыйкатта жардам берүүчү жалгыз Алла субханаху ва таала. Хадисте келет: Аллахумма лакал хамд ва илайкал муштака ва антал мустаан ва бикал мустагас ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Табаранидин риваятында: "Я Алла, лакал хамд, саңа мактоо болсун. Мактоого Алла Таала, бардык мактоо Аллага таандык. Ва илайка муштака, өз арызданганга Алла Таалада. Арыз муунду, айтканга жараткан Алла Таала. Укканга таяр. Биз айтканга таяр болойлу. Эмне арыз муун болсо биринчи Аллага айтайлы. Себеп дегенде кыжалат, кайгы бардыгы Алла Тааладан келет. Кетүүсүн да Алла Таала кетирет. Ва антал мустаан, Алла Таала жардам суралган зат. Биз жардам суроочубуз. Мустаин, Алла Таала мустаан, жардам суралган, Алла Таала жардам берүүчү зат. Ва бикал мустагас, Алла Таала дагы жардам берүүчү. Мында эле мааниси игаса деп коет, мындай кандай жардам берүү? Кыйынчылыкты, кайгыны кетирүүдө жардам берүү да. Бул да Алла Тааладан. Ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Тирмизи шарифте келет тугандар, Ибн Аббас разияллаху анхумадан айтат: "Кунту халфан наби саллаллаху алейхи ва саллям йауман." Бир күнү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын улоосунда аркасында учкашып баратат элем. Пайгамбарыбыз айтты: "Факала ли я гулам", ey бала деди, "Инни уаллимук калимат танфаук." Мен саңа бир топ сөздөрдү үйрөтөм, эсиңде болсун. Аны жакшы түшүнүп, жүрөгүңө басып алгын. Саңа сөз пайда берет. Ихфадилла яхфадка, ихфадилла таджидху туджахака. Сен Алланын динин сактагын. Алла сени сактайт. Диниңди дагы, дүнүйөңдү дагы, аялыңды дагы, бала чакаңды дагы, өзүңдү дагы, ахиретиңди дагы. Ихфадилла яхфадка. Алла Тааланын динин сактай. Эмне менен? Таквалыкты бекем карманып, күнөөлөрдөн сактануу менен, өкүмдөрдү аткарып, тыйгандан тыйылган менен. Сен ушу менен динди сактайт экенбиз да. Яхфадка, Алла сени сактайт. Дүнүйө ахиретиңди, үй бүлө бала чакаңдын бардыгын сактайт. Ихфадилла таджидху туджахака. Сен Алланы сактагын динин. Алланын динин сактагын, дайыма Алланы алдыңдан табасың дейт. Жардамын, колдоосун, коргоосун, сактоосун алдыңда табасың. Таджидху туджахака. Алла Тааланы сен алдыңдан табасың. Ва алам, иза таалта фасалилла, иза стаанта фастаин билла. Бир нерсени сурасаң, Алладан сура, жардам сурасаң дагы Алла Тааладан жардам сура. Андай кен айтат да: "Ва алам", жакшылап
bilip al. Yaqin ve tayakkan. Jönne bekem işin. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi şey, lam yanfa'uka bi şey illa qad katabahu Allahu lak. Bardıq адамзат birigip sana bir payda veре turganды kalasaç, топтолду birigip turup sana bir kıpınday payda veре albaydı deydi. Kança Allah Taala senin paydaң üçün, sana жақшылығың üçün, пайдаң üçün жазған болса, ошо гана жеткизиши мүмкүн. Адамзаттын бардығы birigip sizге пайда бере албайт. Аннафи аддар Аллах. Пайда берүүчү да, зыян берүүчү да өзү. Бардығы birigip. Алла тагдырыңа канча жазса, ошонча гана пайда бере алат. Субханаллах. Bir алым айтат. Ушул уландысын айтып берейин. Валау ичтамау ала ан ядуррука би шей, лам ядуррук илля би шей кад катабаху Аллаху алейк. Эгерде бардығы топтолуп саңа зыян бергенде, топтолушса, зыян бере албайт. Алла канчалык жазса, ошончалык гана зыян бере алат дейт да. Эми ушул жерде bir алым айтат мындай дейт. Бирөө адам баласынын куулулугу, программалары, куйтулугу, бардык мына эмелери бар го, сен вообще кыжалат болбо. Колунан иште келбейт. Эң чокусу, кыла турган чокусу. Макулбу? Алла Тааланын каалоосун гана жүргүзүү дейт. Алла эмнени кааласа ошону эле жүргүзө алат, болду, андан башка эчтеке болбойт. Так что сен жүрөгүңдү спокойный кылып ал. Алла Таала каалаганын гана жүргүзүшү мүмкүн, андан башка эч нерсе кыла албайт. Жамандык кылам деген адамды. Албетте Алла Таалам имандууларга ушундай бир эреже берип койду. Ва ин тасбиру ва таттаку ла ядуррукум кайдухум шей'a. Эгерде силерде эки нерсе болсо, сабырдуулук, такыбалык, алардын кылыктары, жамандыктары, айла амалдары силерге эч кандай зыян бере албайт. Андыктан мусулмандарда таква болсун, мусулмандарда сабыр болсун. Гайби низам Алла Таала гайыптан жардамын аябайт. Демек тугандар, не тыянак чыкты? Фаяджибу алал абд, бендеге важип болот экен. Айяржа фи умури куллиха ила Аллахи Таала, фаясалуху хажатихи куллиха. Бардык иштерин Алла Таалага көтөрсүн, кажеттеринин баарын Алла Тааладан сурасын. Анткени бенденин бардык кажетин жараткан Алла Таала өзү бүтүрөт. Васалуллаха мин фадли, Алла Тааланын айкөлдүүлүгүнө сурагыла. Tirmizi şerifte gelet İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Salullaha min fadli. Allah'ın ayköldülügün soragıla. Mehrimin soragıla. Fa innallahu yuhib ay yus'al. Allah жақшы көрөт de soralgan. Allah'dan soraqsan жақшы көрөt. Ve afdalul ibada intidarul faraj. İbadatlardan en abzeli meselenin açılganın kичине күтө туруңуз да бул. Açılbay koybaydı. Sizden elhamdülillah günü olbay ile tursa, gıcanat bolban Allah Taalam sizi tekke taştabay. Yakup Peygamber kança dua kıldı intidal faraj mınake Kur'an-ı Kerim'de açık misal. 40 yıldan keyin. Kança yılı? Biz aytabızga men bugün dua kıldım, ertege bütüş kerek işler deybiz da. Biz ушундай deybiz da. Ataqsır. Bir alım aytat. Sizge bir кайгы, кыжалатчылык башыңа түшсө дейт. Сен буга көп кыжалат болбой сыноого дейт. Мүмкүн Алла Таала сен үнүңдү каалап аткандыр дейт. Сенин дуа кылып атканыңды Алла Таала күтүп аткандыр. Жакшы көрүп аткандыр. Ушу бенден ушу кайрылып койсунчу мага деп. Таптакыр кайрылбайт эле кичине сыноо берип койдум. Дүйнөнүн аркасын карабай кууп кетип атат эле. Я, кичине иштерин тартып койдум, аз-маз иштерин тартып койдум дейт. Allah Taala mümkün sizin ününüz dukkandı kalap atat deydi. Niye kıcalat bolası deydi? Sizde Allah Taala ününüz dukkandı kalap atsa, ayasma'u sautak ve tad'uhu, siz dua kılsanız, ününüzde Allah Taala ukkandı kalap atsa, niye kıcalatsız deydi. Tak что inşallah buğa kıcalat bolboңуз. Bu da danışmandık var. Bu da danışmandık var. Oşun için Peygamberimiz aytты, afzalul ibada intidarul faraj. İbadatların en abzeli dedi. Cünüküyün emez, abzeli eken. Emniyeni kütü? Kişine inşallah az açılat. Kişine tutturun iş az. Geçine bir barda açılat degen. Allah Taalam inşallah danışmandığın insan kayaktan bilsin. Bolsa Yakup paygambar, paygambarın darajası kayakta.
40 жыл. 40 жыл. Бұл бізге сабақта, болчу. Аллахумма инна нас'алука мин фадлика назим. Я Аллах, біз сенің улуу айкөлдөрүңдү сурайбыз. Тирмизи шарифте келет Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят: "Мен лам яс'алилла ягдаб алейх." Ким Алладан сурабаса, Алланын ага ачуусу келет экен. Мынаны караңыз. Бендеден сурасаң ачуусу келет, жини келет. Алладан сурабасаң ачуусу келет. Ошон үчүн алхамдулилла, ва ияка настаин, Алладан гана жардам сурайбыз. Ким сурабай койсо эмне Алланын ачуусу келет. Жардам берүүчү өзү болуп турса, сени жоктон жаратса, сага көз берсе, тил берсе, каш, баш берсе, жоктон бар кылып, ден соолук, өпкө бардыгын берсе, эми кичинекей бир проблема чечилбей калабы? Ашказанды берди, ошо ашказандын проблемасы чечилбейби? Жүрөктү берди, жүрөктүн проблемасы чечилбейби? Мени берди, менин проблемасы чечилбейт деп атасызбы? Чечилет бунун бардыгы. Чечилбегенде Алла сизди жаратпайт эле. Бирок Алла Таала бизди тарбия кылып, өзүнө жакындатып, үнүңүздү укканды каалап атат. Аллахумма инна нас'алука ат-тawfiq limahhabbik min al-a'mal wa husna zanbika wa sidqa at-tawakkul alayk wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiya fi ad-dunya wal-akhirah. Ya Allah, amallardan senin muhabbatına, жакшы көрүүнү, товфигин сураймын. Саңа жакшы күмөн кылганды сураймын, я Алла. Саңа чын таваккел кылганды сураймын. Демек, мынерде Алла Тааланын мухаббатын тарта турган амалдарды жакшы сураш керек экен. Алла Таалага жакшы күмөн кылганды сураш керек экен. Алла Таалага биздин сөз менен айтканда конкретне таваккул кылганды сураш керек экен. Кемчилдиксе толук Алла таянганга. Мына жана Алла Тааладан кечиримдүүлүк, амандык, саламаттык дүйнөдө да ахиретте мына. Пайгамбарыбыз бул хадисте бизде үйрөтүп атат. Чын Аллага таваккул кылгыла деп атат. Алла субханаху ва тааладан жакшы күмөндө болгула деп атат. Хусну зан бика. Я Алла, Алладын өзүнөн сурайын. Я Алла, өзүңө жакшы күмөн кылганды сурайын депчи. Жакшы күмөн кандай? Дуа кылдым, кабыл кылды деп жакшы күмөндө болуңуз. Тоба кылдым, Алла тобамды кабыл кылды деп жакшы күмөндө болуңуз. Жакшы күмөн ушул. Алла Тааладан кечирим сурады, Алла кечирди деген жакшы күмөндө болуңуз. Алла кечирди деген жакшы күмөндө болуңуз. Алла Таалага жаман күмөн кылбаңыз. Алла Таала өзү айтат: "Мен дейт, бенде мен тууралуу кандай күмөндө болсо, ошондой мамиле кылам" дейт. Кандай күмөн кылса ошондой мамиле. Ошон үчүн дуада кабыл болуусун жакшы күмөн кылайын. Тобада тобанын кабыл болуусу. Истигфарда күнөөнүн кечирилүүсү жакшы күмөндө болот. Тирмизи шарифте келет риваят, Ибн Хиббанда да келет, Анас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лиясала ахадукум раббаху хаджатаху куллаха хатта ясалаху шис'a нa'лихи дан qata'a." Тирмизи шарифтин риваяты, Анас разияллаху анхудан. Пайгамбарыбыз айтат: "Ай, бардык кажетиңерди Алла Тааладан сурагыла. Кандай кажети болбосун силерден, Алла Тааладан сурасын, жада калса боосу үзүлүп калгандын" дейт. Бут кийимдин боосу бар го, үзүлүп калса дагы Алла менен байланыш түзгөнгө, "Я Алла жардам берчи" деп ана байлай бер. "Я Алла жардам берчи" деп тамак жей бер. "Я Алла жардам берчи" деп баса бер. Жардам берчи деп жүгүрө бер. Жардам берчи деп чабак ура бер. Анткени ар бир демибиз саналган, ар бир дем Алланын го. Аллаху акбар. Аллага шүгүр кылайлы. Адам жаралысы өтө таң калыштуу. Өтө таң калыштуу. Мынандай кекиртек эле барбы? Ачылып жабылып турат да, сонунда булчу. Демгечи. Тык кайра болбой ачылбай калса кетти ошо бойдо эле. Кичине эле нерсеге эле биз бүтөт иштин бардыгы. Кичине эле нерсе. Кандын ылдамдыгы көбүрөөк же азыраак болсо, жүрөктүн соккону көбүрөөк же азыраак, кичине нерсе менен эле ал. Мээде тамыр бир тамырдын үстүнө чыгып калса, экинчиси бүттү. Тамашаны көрө бересиң көчөдө бардыгы. Адам айбан болуп калат да. Бир тамыр менен эле. Она пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Боосу үзүлсө, бут кийимдин боосу үзүлсө. Мына hatta yes'alahu şis'a na'lihi idan qata'a. Na'al деп бут кийимди айтат. Şis'a деп ошо боосун айтат. Ошо бут кийимдин боосу үзүлүп калса, ошону да сурагыла дейт. Ошондуктан сахабалар ат менен баратканда, төө менен баратканда камчысы түшүп калса, бири-биринен сурабайт эле. Өз түшүп өз алат эле. Болсо сурап койсо деле болот. Бирок ушунчалыкка чейин пайгамбарыбыз айткан амалганчы шариятта сурабай койсо жайыз эмес. Мисалы, камчыны алып берип койчу. Алып берип койчу, болот. Жоксо мисалы азыр мен айттым, мага жакында мына турат да мына. Осман алып берип кой, берде кылып койчу. Бол, нормально эле бул. Уруксат болчу, уруксат. Аллаху акбар. Ариф билла деп муфти Такый Усмани устаздын шейхи болгон. Ошо кишинин китебинде окудум эле да. Аялы менен 40 жыл жашаптыр. 40 жылда. Аялы отурганда анын колу жетет, мен отурганда колум жетпейт да мисалы. Мага ошону деле ошол стаканды алып берип кой деп 40 жыл айтпаптыр ушундай сөз. Башка киримди жууп кой, тамакты бышырып кой тиякта турсун. Жөн эле. Мо мисалы мына стакан мисал келтирейин, мынакей. Мына жерде келинчегиң отурат, сен өзүң отурасың. Мен алсам туруп алам да, барып алам. Туурабы, түшүндүңүзбү? Ал алса турбай эле алат да, ага жакында мынтип эле берип коет. Ушуну да сураган эмес экен. Мынаны берип койчу депчи. Эми башка нерсесин айтпай эле коюң. Бирок ошол жерде жазып коюптур. Түшүндүрүүчүлөрчү. Аллаху акбар. Анын аялы да ошого жараша дейт да. Анын көзүн окуй турган дейт да. Эмнени каалап атат, айттырбай бере турган да чын. Бул азыр ошо муфти Такый Усмани устаз ошо китебинде окугам мен. Эми элестетип көрүңүз, жаман сүйлөгөн тиякта турсун, урганго вообще ал түшүндө да көрбөсө керек. Бизге окшогондор, Ана кордогондор тиякта турсун, жумшагандар тиякта турсун, ганят эткендер тиякта турсун. Ошондой алып берип кой деп сураган эмес. Өзүнө жараша алдагы аулия да эми ал. Жөн эмес да, Алла Таала жөнүнө бере бербесе керек андайкесин. Айттыртпай калат эле. Эмне кажет, эмне керек экен, ошо айттыртпай эле. Толук эле күйөөсүнүн жүрөгүн изчететип бүткөн да. Качан эмнени каалайт? Каерде эмнени? Разычылыгында турат. Көзүндө ушундай ойноп турат да карегиндечи. Эмне керек экен сүйлөтпөстөн туруп билип тургандар да. Кана ушундай аял болсо. Бирок ошондо кана ушундай эркек болсо кана. Силер сүйүнүп атса ушундай аял болуп калса кана. Биз буларды эми ушундай арманда эле дүйнөдөн өтөт окшойбуз да. Ушуларды угуп эле ушундай да болот экен деп. Бирок жомок эмес да бул. Ошонун китебинен сабак баштайм, Кудай кааласа ошондой угасыздар. Усватур Расул деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өрнөгү деген китеп жазганда керемет. Аллаху акбар. Мен bir rivayette gelip liyasala ahadukum rabbahu hajatahu hatta yasalhu milh. Kajetти Allah'dan soragıla, Allah'dan sorasın. Jadagası tuzga çeyin deydi. Bana tuzga çeyin. Demek bir avaldan ikinci avalga ötüdü. Ben de Allah'ın yardımına muhtaç. Elbette muhtaç. Birok bul. Bilip koyunuz. Mınday deydi. Walakin cemi'u zalika la yunafi annahu subhanahu ja'ala li qada'ihi hajatil ibad asbaban ve vasait. Bir Allah Taala insandın bendenin kajetlerin bütürü üçüncü sebeplerdi jaratıp koygan bunu da unutmayın deydi. Bunu da unutmayın. Ve ja'ala li i'anatihi liman ista'ana bihi asbaban. Yani oşogo jardam berүү üçün jaratıp koygan, jardam suray turgan asbaptara jardam suray turgan. Sebep degende karаңыз da. Birden jardam sotasiz. Aga kim jardam berdi ошо сизге jardam bersin degende? Allah. Hakikattan Allah'dan суроо болуп эсептелинет деген. Кээде bir оор нерсени көтөргөнгө муктаж болуп каласыз. Ошондо алсыз болуп жардам сураганга туура келип калат. Алла Тааладан сураңыз. Алла Таала сизге ошо жардам бере турган кишини дайындап, кубат берип койгон. Hadiste gelet. Wa tu'inu rajul fi dabbatihi
فتحمله عليها أو ترفعه له عليها متاعه صدقة. Не дейді? Bir kişiге улоосунда жардам берип кой. Улоо отургузганда бутун көтөрүп коебуз го, атка отургузуп. Же болбосо ошого буюмун көтөрүп алып берип кой. Алып берип койчу деди. Ушул да садаканы согуу экен да. Бул да садаканы согуу. Акыйкатта Алла Тааладан жардам суроо. Бир баягы киши сизге жардам берип атканы, бул да Алланын жардамы сизге дейт да. Түшүндүңүзбү? Бул да Алланын жардамы. Алла мага жардам берип үйгө жеткиргенге. Бирок машалла, машинени себеп кылып койду. Кээде таксиге отурдуңуз эле, такси сизди үйгө алып барып койду. Алла Таала, алхамдулилля, ошо кишиге жардам бергени сизди алып барып коюу үчүн. Акыйкатта сизде жардам бергени да. Ойлобоңуз, бул жардам берди, Алла бул жакта бош пока депчи. Жок. Алла Тааланын кудурети, Алла Таала себепти неме кылып койгон. Ошондуктан себепти четке какпаңыз, себепти бекер таштабаңыз. Бул кереги жок деп акчаны айрып туруп, паспорт айрып, ыргытып, ажыга азыр барып келем деп. Жок, бул себеп дагы сиздин жардамыңызга жаралган. Неге жаралган? Бирок сиздин жүрөгүңүз Алла жардам берет, ушу себепти мен жардамыма жараткан деп билиңиз да. Түшүнүктүбү? Чаңкоону Алла кетирет, бирок сууну себеп кылып жаратып койду. Курсакты Алла тойгозот, тамакты себеп кылып жаратып койду. Баланы Алла берет, аялды себеп кылып жаратып койду. Туурабы? Денени Алла Таала ар кандай оорудан, ар кандай жаман көздөн, макулбу? Сууктан, ысыктан сактайт, бирок кийимди Алла себеп кылып жаратып койду. Кийимсиз жүрө турган болсок уят болбойбу? Самолетти Алла Таала машалла себеп кылып жаратып берип койду. Меккеге барып атабыз. Бирок негизи жаратуучу ким? Алла. Кылуучу ким? Алла. Бирок себептер менен. Кээде Алла Тааланын кудуретин иштетүүлүүсү туугандар 3 түрлүү болот. Себеп менен, себепсиз, себепке каршы. Үчөө тең Алла Тааланын иштетүүсү. Жакшы түшүнүп алыш керек. Кээ бирлер бул керек эмес, ана эмес деп туура эмес түшүнүп кетип калган. Аз-маз ушундай илимден тайгандар болуп калат. Жок, Алла Субхана ва Таала көбүнчө кудуретин иштетүүсү себеп менен болот. Бирок себепсиз дагы Алла Таала жасай алат ошонучу. Себепке Алла муктаж эмес, байланган эмес. Ушуну жакшы түшүнүш керек да. Байланган эмес. Баланы ата-энеден жаратат. Бирок Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Алла Субхана ва Таала сөзсүз эле ата-энеден жаратат дегенди кичине мындайгы кое тургулагын. Мынаке, атасы жок эле жаратып коеюнчу Исаны деди да. Алейхиссалам. Себеп өзүнүн кудуретин баян кылып атат. Алла Таала себепке муктаж эместигин. Бирок Алла Тааланын сүннөтү эми кыямат күнгө чейин бирок биздин ишенимиз ушул болсун да, ишенимиз ушул. Куранда Алла Таала айтты, Алла Таала атасыз жарата алат. Иса пайгамбарды атасыз жаратып койду. Так, Адам алейхиссаламга көтөрүлүңүз. Адам алейхиссаламга бара турган болсоңуз, атасы апасын таппай каласыз. Анын атасы ким? Иса пайгамбар го, мейли, анын атасы жок, бирок зато ата апасы бар да анын. Мариям деп. Бардык эл билет, бүткүл дүйнө, христиандар деле, жөөттөр деле билет. Бирок Адам алейхиссаламга келгенден кийин эмне деп атат? Аерде апасы да жок болуп калган. Инна масала Иса камасали Адам. Куранда Алла Таала айтат. Иса пайгамбардын мисалы силер аны Кудай дебегиле, Кудайдын баласы дебегиле. Ал адамдын мисалындай эле Адам алейхиссаламдыкын. Анын го атасы апасы деген да жок. Ал акылуураак мисал айтканга, мен атам гана, апам гана дегенгечи. Алла Субхана ва Таала демек жакшы түшүнүп алыңыз, Алла Таала себеп менен дагы кудуретин иштете берет, себепсиз дагы. Түшүнүктүбү? Кээде себепке каршы. Кээде эмне кылат экен? Себепке каршы. От Алла Таала жараткан, күйгүзүү үчүн жараткан. Бүткүл дүйнөдө от күйгүзөт да туугандар. Оттун өзгөчөлүгү өзү күйгүзүү да. Күйгүзбөсө аны от деп айтпайт да. Күйгүзөт, ошон үчүн от деп айтылат. Бирок Алла Субханаху ва Таала бул себепке каршы Ибрахим пайгамбарды Кур'ан-ы Карим Алланын китеби да. Бизге түшүндүрүш үчүн, бизге жүрөгүбүздөгү якынды отургузуш үчүн, бекемдеш үчүн Алла себепке муктаж эмес. Каалайбы? Себепсиз кылат. Каалайбы? Себепке каршы кылат. Ибрахим пайгамбарды Намрут ыргытты го.
Отқа ырғыттыбы, қайқы ырғытты? От эмне үчүн күйгүзгөн жок? Ал өзгөчөлүгү, жаралуусу күйгүзүш үчүн болчу. Алла Таала себепке каршы кылып койду. Отқа түздөн түз буйрук берди. Кулна я нару. Алла Таала айтат, биз өкүм бердик. Эй, от деп эле өкүм берди Алла Таала. Куни барда ва салам аля Ибрахим. Ибрахим пайгамбарга сен сууп калгын. Муздак болуп калгын. Муздак болгон депчи. Бирок саламаттыкына, ден соолугуна зыян бербей турган муздак деңгээлде болбогон. Акырында ден соолугуна пайдалуу боло турган салкын болгон деген өкүм да. Кандай болбосун туугандар, мынакей биз себепти дагы кадырлап билейли. Себеп дагы кадырлаганга, себепти тандаганга биз буйрулганбыз. Себепке якын кылган, ошого ишенген андай болбой калат да. Мен үйлөндүм, сөз балалуу болушум керек. Жок, таксыр андай адашасыз таксыр. Үйлөндүм, сөз болуш керек деген андай болбойт. Мен дары иштим, сөзсүз. Мен ушуну жедим, сөзсүз мен 150-ге чыгышым керек. Таксыр андай болбойт. Жокса мындай кылдым, жок. Алла кааласа болот. Үйлөндүңүз. Алхамдулилля, аракет себебин кыласыз бардыгын. Эми Алла кааласа перзент берет, кааласа бербейт. Буну жакшы билип коюңуз ал. Сиз аны жасабайсыз, сиздин колуңуздан келбейт ал. Сиздин колуңуздан келбейт ал. Перзент бүтүн чыгабы, жарты чыгабы сиздин колуңуздан келбейт таксыр ал. Экөөбү, бирөөбү, уулбу, кызбы сиздин колуңуздан келбейт таксыр ал. Демек, бирок мына караңыз, ошон үчүн иншалла азыр хадистерде айтып келебиз. Ва ияка настаин, Алладан гана жардам сурайбыз деп. Демек, бирөөдөн нанды алып берип койчу, сууну алып берип койчу, көтөрүшүп койчу, түртүшүп койчу деген болобу, болбойбу деген. Бул эмне үчүн болбосун? Ошону да Алла Таала сиздин жардамыңыз үчүн жаратып атпайбы? Сиздин жардамыңыз үчүн жаратып атат. Тамакты сиздин жардамыңыз үчүн жаратып атат. Ошондуктан Алла Таала себепти дүйнөнү, бу дүйнө дарул аспаб да. Себептердин дүйнөсү. Ошон үчүн кээде Алла Таала ошо себепти караңыз. Өзүнө кайрып айткан. Кээде Алла Таала ошо себепти махлукка тапшырып туруп айткан. Экөө тең бар. Кээде Куранда Алла Таала айтат, Алла жанды алат дейт. Кээде Куранда айтат, өлүм периштеси алат дейт. Себепке берип койду да. Мына жактан жакшынакай биз түшүнүп алыш керек. Кээде Алла Таала ырыскыны мен өзүм берем дейт. Кээде Алла Таала айтып атат, ырыскыны силер бергиле дейт. Биз экөөнү да тең буга түшүнөбүз. Алхамдулилля, негизи Алла Таала, бирок себепти дагы бекер кылган эмес. Анын дагы орду бар. Бирок ага ишенип, ага мындай якын кылган, ал туура эмес. Тандаган ал туура. Куранда Алла Таала айтат: "Инна нахну нухи ва нумит ва илайна ал-масир." Албетте биз жашоо беребиз, жана биз өлүм беребиз, жана биздин алдыбызга кайтып келүү дейт. Эми башка жерде эмне дейт Алла Таала? Бул жерде биз жашоо беребиз деп атат да Алла Таала. Алла жашоо берет. Так. Экинчи жерде ман ахяха факааннама ахян-наса жамиа. Ким адамдарга жашоо берсе, ал бүткүл адамга жашоо бергендей. Бул эмне дегени? Бир адамдын пайдасы үчүн жашаңыз да. Өлүмү үчүн эмес, жашоосу үчүн. Кордугу үчүн эмес, иззаты үчүн. Зыяны үчүн эмес, пайдасы үчүн жашайлы да бизчи. Куранда бул жерде айтып атат: "Ман ахяха факааннама ахян-наса жамиа." Ким бир жанды тирилтсе, мындайча айтканда бир жанга жан берсе, өлтүрбөсө, бүткүл адамды, бүткүл адамзатты тирилткендей. Бирөөнү өлтүрсө, бүткүл адамды өлтүргөндөй. Мына ислам дини кан төгүүгө каршы. Ислам дини кээ бирлер бүгүнкү айтканда мына булар болсо терроризм, кан төккөнгө тигиндей мындай деп исламды жаманаттуу кылганга аракеттер болот, бирок алар суу кечпейт туган. Динибиз саламат, тынчтык, достуктун дини. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эмне деп айтып атат? Бир адамды ошо өлүмдөн сактап калуу, бул жерде мынакей врачтардын чоң иштери. Ден соолукту карагандын чоң иштери. Акыйкат Алла Тааладан, бирок бул жерде бирөөнү өлтүрө турган, кан төгө турган болсо, бүткүл затты, адамды өлтүргөндөй деп атпайбы? Эми караңыз беритем. Экинчиси хидаят да ушундай эле. Ма яхдихилла фа хувал мухтад. Кимге Алла хидаят берсе, мына ошол туура жолду тапкан. Кээде Алла субхана ва таала хидаятка себепчи кылат. Кайсы? Пайгамбарлар.
Пайгамбарлар хидаятка себепчи. Пайгамбарлардан кийин маша Алла уламалар, ошондой эле алхамдулилля жакшылыкка чакыруучулар. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хутбасында ансарларга айткан: "Я ма'шарал ансар, алам яжидкум дуллалан фахадакумуллаху би?" Мен силерде ортодо кичине эме болуп кеткен да, келишпестик болуп кеткен. Ансарлар менен мухажирлердин ортосунда. Анан кийин анча-мунча мунафыктардан туура эмес сөз чыгып кеткен пайгамбарыбыз тууралуу. Адилеттүү кылган жок, тооба кылдым. Тигиндей бөлүп койду, мындай бөлүп койду деп пайгамбарыбыз анан эгерде мен адилеттүүлүк кылсам ким кылат эле депчи. Анан булар топтоп анан ушул айткан сөзү бар эле: "Карагылачы, силерди мен адашкан абалда таап, мен аркылуу Алла хидаят бербедиби силерге?" дедилер. Ооба. Андан кийин айтты: "Силер бөлүнүп жарылдыңар эле. Ва кунтум мутафарриқин фааллафакумуллаху би." Мен аркылуу Алла Таала силердин жүрөгүңөрдү бириктирип койбодубу? Кандай душман элеңер уруу болуп. Мына динсиздикте уруу болуп душмандашат эле. Улут эл болуп душмандашат эле. Дин келди, бардыгын жүрөктөрүн бир кылып койду. Демек алхамдулилля адамзаттын ынтымагы улут урууну алхамдулилля өз ордунда бириктире турган бул дин болот тугандар. Не деди андан кийин? Ва алатан, яни фуқара ла мала индакум фагнакумуллах би. Ким багал эмес белеңер? Алла Таала мен аркылуу силерди бай кылбады, ушундай эмеспи деди. Бардыгын айтты: "Аллаху ва расулуху аман." Алланын элчиси жакшылык кылуучулар мойнуна алып турушту да. Мына ушул жерде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды себеп хидаят берди деп айттырып атат. Жакшы түшүнүп алайлы сабакта туган. Куранда Алла айтат мындай дейт: "Лау анфакта ма фил ард жамиан ма аллафта байна кулубихим, валакин Аллах аллафа байнахум." Мына ey Muhammed, эгерде сен жер бетиндеги байлыктын бардыгын сарптай турган болсоң, сен сахабалардын жүрөктөрүн бириктире алмак эмессиң эч качан сенчи. Бирок Алла бириктирди дейт. Бирок хадисте эмне деди? Фааллафакумуллаху би. Алла Таала мен аркылуу силердин жүрөгүңөрдү бириктирип койду го дейт. Демек бул да бириктирүү экен да. Демек себепти четке какпайлы, ортомчуну четке какпайлы тугандар. Аллах ятаваффал анфус хина маутиха. Өлүм учурунда жанды ким алат? Алла алат. Так. Эми ушундай эле Алла Таала өлүм периштесине айтып атат малакул маутка: "Кул ятаваффакум малакул маутиллади вуккила бикум." Айткан: "Ey Мухаммад, силердин жаныңарды ким алат десе, силерге дайындалган өлүм периштеси бар, ошол жаныңарды алат" деп. Демек кандай түшүнөбүз? Аятта Алла алат дейт жанды. Экинчи аятта өлүм периште алат дейт жанды. Түшүндүңүзбү? Акыйкатта Алланын буйругу менен. Ал дагы кимген? Бул себеп Алланын буйругу менен болот. Бирок бул себепте эле бекер эмес да ал. Себепте эле бир ишсиз эмес да, анын орду бар да. Түшүнүктүбү? Анын да орду бар да. Демек өлүм периштеси жанды алып атат. Бирок акыйкатта ким алат жанды? Алла субханаху ва таала анын буйругу менен алып аткандан кийин, ошон үчүн мына Алла Тааланын буйругу менен өлүм периште алып аткандан кийин өлүм периштеси деп айтылды да. Ырызык боюнча дагы айтты мынаке: "Инналлаху ар-раззаку зул кувватил матин. Кул ма ярзукукум фис-самават, минас-самавати вал-ард. Кул Аллах." Саба сүрөсүндө дагы келет мынаке: Алла ырызкы берүүчү деп келет. Ошондой эле: "Ва ида хадарал кысмата ул курба вал ятама вал масакин фарзукухум минху ва кул лахум каулан маруфа." Качан бөлүштүрүүгө келишкенде туугандар, жетимдер, мискин бейбечаралар, фарзукухум минху, андан аларга да рызкы берип койгула. Ва кул лахум каулан маруфа, жана аларга жакшы сөз сүйлөп койгула. Бул жерде фарзукухум деп качан адам өлгөндөн кийин мурас бөлүштүрүп атканда келип калса, аларга да кичине бергиле. Рызкы деп Алла Таала берилет. А мурдагы аятта рызкын өзү берүүчү. Демек себепти кээде Алла Таала өзүнө эле кайрып айтат, а кээде болсо махлуктарга берип айтат. Wallahu fi auni al-abd ma kana ma dama al-abd fi auni akhi. Мынакей хадисте айтат, Алла бенденин жардамында болот. Качан бенде бир тууганын жардамында болсо. Бир тууган жардамында эле болсо, Алла субханаху ва таала жардамында боло берет. Ошондуктан туугандар мынакей: "Ва амма саил фала танхар." Эми бирөө сурап келсе, аны жиркпегиле, какпагыла.
мейли мал мүлк сурап келеби, же илим сурап келеби, же өзүнө муктаж болгон нерсени сурап келеби. Бул дагы. Эми бул жерде дагы сураганда Алладан сурагыла деп атат. Бирок Куранда бир жерде фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун, эгер билбесеңер, алымдардан сурагыла деп атат. Демек суроо негизи Алла Таалага, бирок Алла субханаху ва таала алымдардан сурагыла деп бир себепке кайрып атканы, себеп дагы эмнени айтып атабыз? Бул бекер нерсе эмес. Таштап кое турган, жосо буга каршы келе турган нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Рабиа бин Кааб сураганда, Пайгамбарыбыз айткан эле, Пайгамбарыбыз не деди? Сурагын саңа берилет деди. Ал не деди? Ас'алука мурафакатак фил жанна. Сиз менен бейиште чогуу бир болгонду сурайм деди. Пайгамбарыбыз айтты, мындан башкачы? Жок, ушул эле. Анда көп сажда кылып, өзүңө жардам берип, мен менен бейиште болгонго аракет кыл. Вакыт болгон. Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Тугандар, ияка набуду ва ияка настаин. Биздин бүгүнкү сабагыбыз Алла Тааладан жардам суроо. Бир кыска хуласасын айта турган болсок, мынакей ушу Алла Тааладан жардам сураган бул акыйкат болуп эсептелинет. Мейли дүнүйө ишине болсун, дин ишине болсун, же душмандарга каршы болсун, Алладан гана жардам сурала. Албетте адамдардан азыркындай сураганды бул чыныгы хакыйкатан деп айтылынбайт.